Салам достор, бүгүн биз сиздер менен Nissan автоунаасын карап көрөбүз. Өзүңүздөр көргөндөй, бул аябай чоң, жакшы, ыңгайлуу машина. Бүгүн биз сиздер менен толук минус плюс жактарын айтабыз. Лайк басып, подписка болуңуз, кийинки видеолорду күтүңүз. Анда эмесе кеттик. Nissan Note Subcompact Van деп аталат. Мындайча айтканда, Super Mini деп аталат. Кичинекей минивен 5 орунду. 2004 жылдан 2012 жылы Японияда чыккан. 2005 жылдан 2013 жылга карай Европа аймактарында чыккан. Nissan B классына кирет. Баарыбыз билгендей, А, Б класстары орто кичинекей машиналар. Механикасы болсо 5 ступенден турат. Автоматы болсо 4 ступенден турат. Узундугу 4 метрден ашат, кенендиги 1,5 метрден ашат. Бою болсо 1,5 метрден ашат. Бүгүнкү күндө бул Nissan Note'тун 3 поколениясы бар. Плюс жактарын айта турган болсок, машина комфортный, ичи кенен, өйдөсү бийик, багажник жагы дагы кенен. 1.4 объемдогу мотордун күчү 88 аттын күчү, 1.6 мотордун күчү болсо 110 аттын күчү. 2005 жылы болсо кузов жактары өзгөрүлгөн жана ошол эле жылы DVD системаны орнотушкан. 2008 жылы болсо Европада бир аз өзгөрүлүп чыккан, салон жагы өзгөртүлгөн жана бамперлерин толук краскалап чыгарган, арканкы фонарларын тонировка кылган. 2010 жылы дагы бир канча өзгөрүүлөр болгон, жаңы мотор коюлган, радиатор жагына решеткалар коюлган жана жаңы бамперлер коюлган, алмаштырылган, панель жактарын дагы алмаштырган. Ошентип 3-чү рестайлинг болуп калган. Мына ошентип өзгөрүлүп олтуруп 2012 жылы 940 000 Nissan Note сатылган. Nissan Note'тун жогорку уровендеги безопасность жагы дагы бар. Тормоздары жакшы кармайт. Кузов жактарын айта турган болсок, жакшы. Башкарганга оңой, жөнөкөй машина. Хэтчбек болгондуктан токтогонго, пробкалардан чыкканга абдан ыңгайлуу. Бул Nissan Note'тун дизель менен дагы жүргөн мотору бар жана бензин менен. Кондиционерлери болсо автоматически болуп жанат. Эки коопсуздук үчүн подушкасы бар, айдоочу жакта жана жүргүнчү жакта. Nissan Note жакшы топ машиналардын катарына кирет. Ремонт учурунда башка машиналарга караганда арзаныраак бүтөт. Бензинди аз жейт. Көрүнүшү жагынан кооз, ызгарлуу суукта дагы жакшы оталат. Алыс жолдо жакшы өзүнү көрсөтөт. Резвый машина десек дагы болот. Салон жагы кеңири, өйдө, жүк батымдуу. Запчастарын дагы орто баада сатып алса болот. Алдыңкы дөңгөлөктөрү менен тартканы дагы бар жана 4 дөңгөлөгү тартканы дагы бар. Машинанын күзгүлөрү бүктөлөт парковка кылган учурда. Алды жагы дагы кенен, көрүп турганыңыздардай. Эми болсо минус жагын айта турган болсок, машинанын ичинде олтурган кезде сырттагы ызычуулар угулат бир аз. Ходовой жактары дагы бекем эмес. Салон жактары чоң болгондуктан ичи жылышы кышында кыйыныраак. Коробка дагы майын алмаштырып турганга туура келет, бат-бат. Бир аз жапысыраак. 70-80 000 километр жүргөндөн кийин салин блок стабилизаторларын алмаштырганга туура келет. Дегенкиси машина өзүнүн классына туура келет. Албетте ар кандай адамдар бар, ар кандай кылып машиналарды минет. Кээ бирөөлөрү танкадай кылып минет. Кээ бирөөлөр болсо спортивный кылып минет. Бирок машина өзүнө жарашыктуу, мыкты десек болот. Мотор жагын айта турган болсок,
Алыс жолго чыкканда, катуу айдап бара жаткан кездерде бир аз бензинди көбүрөөк жейиши мүмкүн. Nissan Note биринчи поколениясы эми жок, мындан бул жакка чыкпайт. Экинчи, үчүнчү поколениялары бар. Машина көрүп турганыңыздардагыдай заманбап минивэн, супер минивэн машина десек толугу менен туура келет. Биздин Кыргызстанда аябагандай суук болбойт, Россиядагыдай же болбосо башка жактагыдай жолдорубуз деле аябагандай начар эмес, орто деңгээлде. Ошондуктан бул Nissan Note биздин Кыргызстанга, Кыргызстандын жолдоруна аябагандай топ келген мыкты машина. Эгерде сизде ушул Nissan Note машина болсо, комментарий жазып, ой пикир калдырыңыз. Өз убагында бул машинадагы өзгөчө бир адамдарга жаккан, адамдардын канааттандыруусуна ылайык келген машина болгон. Достор, эгерде видео сизге пайдалуу болгон болсо, лайк басып подписка болуңуз. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуз.